районундагы Кара Талаа айылында жашайм. Кара Талаа айылы көлгө жакын жайгашкан. Биздин ысык көлдү чет мамлекеттен келген эс алуучулар аябай суктануу менен карашат. Анткени көлүбүз тоолор менен курчалган. Эс алуучуларга ыңгайлуу жана атайын пансионаттар, эс алуучу жайлар курулган. Көгүлтүр көлүбүздүн касиети да күчтүү. Биз жакта Барбулак айылында ысык суу пансионаты бар. Анын дарылык касиети өтө күчтүү. Моун ооруларга, ашказан, ичеги жана ар кандай ооруларга пайдалуу. Ал эми ушул эле Тоң районунда Кызыл Туу айылында Туздуу көл деген көлүбүз бар. Ал көлгө түшсөң чөкпөйсүң, тери оорулары менен ооругандар түшөт. Ал аябагандай туздуу болгондуктан түшкөндөн кийин денеңдин баардыгы ап-апак болуп калат. Аны дарылык катары да ичсе болот. Тоолор менен курчалган, абасы таза, ысык көлдү даңазалап акындар ыр жазып келишкен. Мисалы, Алыкул Осмоновдун ысык көл жөнүндө жазгандары мага абдан жагат. Ысык көл кээде тышта, кээде толкун. Толкуса толкунуна тең ортокмун. Турмушта канча жолдош күтсөм дагы, бир сырлуу мындай жолдош күткөн жокмун. Ысык көлдүн керемети, касиети күчтүү болгондуктан ар кайсы жерлерден адамдар келип эс алып кетишет. Менин оюм боюнча, ысык көлүбүз көп кырдаалдардан, кырсыктардан сактайт болуш керек деп ойлойм. Көлүбүздүн тунуктугу, касиети, тазалыгы менен көлүбүз менен сыймыктанса болот. Ысык көлүбүз башка көлдөргө караганда алдыңкы орунда тургандыгы да бекер эмес. Ысык көлүбүз Кыргызстандагы эң чоң көлдөрүбүздүн бири болуп саналат. Мен ысык көлүм менен сыймыктанам. Ысык көл — Кыргыз элинин бермети.